Улам Бердебаев, сиз айтып бериңизчи, баягыда ооз мурдубуз кыйшайбай эле ушул авторлор сунуштады деп өтүк беле? Урматтуу Мирлан Самый кожо, биринчиден бул жер следственный орган эмес сизге. Жок, мен суроо берип атам. Жок, суроо берсеңиз, тонуңузду өзгөртүп, сый менен, мамиле менен суроо бериңиз. Оорду мурдуңуз кыйшайбай деп, сиз мындай өзүңүз маданияттын өкүлүсүз. Мен сиздерди чакырам. Маданияттын өкүлү болгондон кийин, концепциядан чыкпай, туу боюнча сүйлөшкүлө. сый мамиле кылышыңызды мен талап Улан кылам. Бердебаевич. Бул бир. Экинчиси. Улам Бердебаевич, мен сизге айтып коеюн анда, мындай менин үнүмдү, менин сүйлөөмдү, менин токтоп туруңуз. Эми сизди уктук. Жок, сизди уктук. Мени да чектей албайсыз. Мени да чектей албайсыз. Мени дагы чектей албайсыз. Жок, дикцияңыз болсо сиз сый мамиле кылыңыз. Жок, сиз сөкпөйт, сиз тонуңузду өзгөртүңүз. Мирлан Самый кожо. Эки авторду отыргузуп алып, эми акыры бул следственный комитет эмес го. Бул жер эми палата. Мирлан Самый кожо. Сиз автор катары анча-мынча сын пикирлерди туура кабыл алыңыз. Чичалабайлы. Бирок сиз просто оозу мурдуңуз кыйшайбай деп, мындай сөзүңүздү этияттап сүйлөңүз. Siz эгерде стенограмманы көтөрсөк, сиз айтып атасыз. Сиз анда сөзүңүздү артка алыңыз. Андан кийин ынтымакка чакырам, айтышпа. сиздер айтпадыңыздар беле, урматтуу Улам Бердебаевич. Мен жооп бергенге мүмкүнчүлүк бересизби? Суроо бердиңизби? Сиз анда демитпей, тонуңду өзгөрт дебей, тонуңду өзгөрт дегидей сиз мага эч ким эмессиз. Антип айтпаңыз. Сиз дагы мага эч ким эмессиз.